Анан ошо сиз медресеге баргандагы ошол жактагы бир аураны айтып берсеңиз. Анткени ушундай азыр Бишкекте мектептер көбөйдү, частный мектептер көбөйдү. Анан ошол жактагы бир тарбия көргөнүн, өз көзүңүз менен көргөндөгү бир атмосфераны айта кетсеңиз. Мен ушул медресеге баргандан кийин өзүмө да ниет тилек кылып койдум. Сөзсүз түрдө өзүм балам дагы 1 жыл болсо дагы жок дегенде. Эң такыр 1 жыл болбой калса, бирок каникул учурунда 3 айга да болсо дагы берейин деген ниетим бар да. Анткени ал жакта ошол эң негизгиси ошол эле биз көп айтабыз, кыргыздардын каада салты депчи. Как раз таки ошол жерде каада салттарын, кыргыздардын көп каада салттары үйрөтүлөт экен. Эң негизги ошо улууну урматтоо, кичини ызаттоо, ошо ата-энеге болгон сүйүүнү, ата-энеге болгон камкөрдүктү аябай ушунчалык тарбияланып бала ал жактан чыгат экен. Керек болсо ошол жерде мына биз көрүп атабыз жат көрүнүштөрдү. Ата-энесин алып барып, карылар үйүнө алып барып коюп атат. Ата-энесине кайышаткандар болуп атат. Тескерисинче ал жакта чыккан балдар ушунчалык ата-энеге болгон сүйүүмү 2 эсе, 3 эсе күчөйт. Жүрөгүндө ушундай жакшы ыйман келет. Өтө мындай жумшак адам, ыймандуу бала болуп, тарбия көргөн бала болуп, дисциплинаны бир так сактаган бала болуп, өзүн баягы кийимин карайт, тамагын жасай турган мындай сонун адамгерчиликтүү жактарды көрүп келдим да мен өз көзүм мененчи. Жана айтып кеткендей, ал эле эмес, жөн эле бир келип эле кечке эле Куран окуткандан эмес, кадимкидей эле спорт менен машыгышат экен, аттарды минет экен, төөлөрдү минет экен, башка мектептерде керек болсо болбогон нерсенин баардыгы ошол жерде болот экен да. Ошондуктан мен айтат элем, бул медреселерден эч коркпош керек, качпаш керек. Тескерисинче, ошол мүмкүн болсо медреселерге дагы бир көп болбосо дагы жок дегенде бир какой-то бир периодка окутуп көрүш керек деп айтат элем да. Эгерде калуучулар болсо, мына жакында эле, мына алыста эле эмес, Кара Балтадагы болгон ошол медресени өз көзүм менен көрүп келет эле деп айтат элем.